Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Прокуратура майыптарга бөлүнгөн каражатты кымырган аткаминерлерди аныктады. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жооптуу кызматкерлери майыптарга бөлүнгөн акчаны кымырып алганы аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалымат калай, Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан аталган министрлик текшерилген. Анын жүрүшүндө мыйзам бузуулар аныкталганы белгиленди. Министрликтин жооптуу кызматкерлери МАРК коомдук бирикмесинин жетекчиси менен майып аялдарды окутуу жана жумуш менен камсыздоо багытталган долбоорду ишке ашыруу жөнүндө келишим түзүшкөн. Бирок мамлекет тарабынан берилген каражат өз багыты боюнча жумшалбай, документтер жасалмаланып, акча жеке кызыкчылыктарга пайдаланып кеткендиги аныкталган. Натыйжада мамлекетке жалпысынан 1 440 000 сом зыян келтирилген деп жазылат маалыматта. Факт боюнча министрликтин жана МАРК коомдук бирикмесинин жооптуу адамдарына карата кылмыш иши козголгону кошумчаланды. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Муфтият: айт намаз аянтта эмес, мечиттерде окулат. Быйыл айт намаз мечиттерде окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. 16-июнга белгиленген Курман айт майрамына байланыштуу айт намаздар жерлердеги мечиттерде окулат деп жазылган маалыматта. Айт намаздын программасы 06-15-07-25 баяндар, 07-25-07-30 айт намаз окуу эрежесин түшүндүрүү, Сафан Саф айтуу, 7:30 айт намазы. Эске салсак, быйыл Курман айт 16-июнга белгиленген, 15-июн Арапа күнү болот. Буга байланыштуу кыргызстандыктар келерки жума аягында 3 күн катары менен 16, 15, 17-июнда эс алышат. Бишкектен Куала-Лумпурга түз авиакаттамачу сүйлөшүүдө. Бишкек менен Куала-Лумпурдун ортосунда түз авиакаттамачу боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. Маалымат калайык, учурда Жырандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору жана Манас эл аралык аэропортунун коммерциялык директору кирген кыргыз делегациясы Малайзияда тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Бир катар жолугушуулардын жыйынтыгында тараптар Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда аба каттамы жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү макулдашты деп айтылат маалыматта. Делегациянын иш сапары Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин 15-16 майдагы Кыргызстанга жасаган расмий иш сапарынын жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун алкагында өтүүдө. Шаардык кеңешке саясий партия менен кошо талапкерлерди да тандоо сунушталууда. Шаардык кеңешке шайлоодо саясий партияларга эле эмес, талапкерлерге да добуш берүү сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун депутат Марлен Маматалиев демилгелеген. 11-июнда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет карап, биринчи окууда жактырды. 2021 жылы шайлоочуларга саясий партияны гана эмес, талапкерлерди да тандоо укугу берилген. Аталган өзгөртүү шайлоочулардын чоң колдоосуна ээ болду. Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоодо да ушундай ченемдерди киргизүү сунушталууда деп жазылган мыйзамдын негиздемесинде. Ошондой эле партия алган мандаттарынын 30%дан кем эмеси көп добуш алган аялдардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Айрым талапкерлер, мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматкерлер, мамлекеттик ишканалардын жана мекемелердин жетекчилери кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтотууга милдеттүү болот. Ал эми шайлоо босогосун 7%дан 5%га төмөндөтүү сунушталууда.
Малавинин вице-президенти учак кулап каза тапты. Малавинин вице-президенти Саулос Клаус Чилиме бараткан учак кулап, аны менен кошо 9 жүргүнчү каза тапты. Бул туурасында РИА Новости жергиликтүү Малавия 24 басмасына шилтеме кылып берген. Маалыматта кырсыктаган аба кемесинде өлкөнүн мурдагы биринчи айымы Патрисия Мулузида болгону айтылды. Ал Малавини 10 жыл башкарган Бакила Мулузинин жубайы эле. Дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, окусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9.000 буйруса чогулду. Дагы $21.000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30.000 деп айтылган. Эми ошол $30.000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз, Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз элимен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Россия Федерациясынын элчиси Николай Удовиченко Кыргызстандагы дипмиссиясын жыйынтыктоодо. Министр Жээнбек Кулубаев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченкону дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Министр элчини келе жаткан мамлекеттик майрамы Орусия күнү менен куттуктап, Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө кошкон жеке салым үчүн ыраазычылык билдирген. Ал белгилегендей, Удовиченко элчи болуп иштеген мезгилде эки мамлекеттин ортосундагы мамиле стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы деңгээлине көтөрүлгөн. Тараптар жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ишке ашуунун жүрүшүн, ошондой эле ушул жылы июль айында Красноярск шаарында боло турган соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-Россиялык өкмөттөр аралык комиссиясынын 25-жыйынына 6-чы Кыргыз-Орусиялык аймактар аралык конференциясына даярдык көрүүнү талкуулашкан. Удовиченко Кыргыз тарапка өз милдеттерин аткарууда көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташууну мындан ары да тереңдетүү үчүн күч аракетин жумшай турганын белгилеген. Соңунда министр Николай Удовиченкону Кыргыз-Орус мамилелерин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин юбилейдик медалы менен сыйлады. Чет өлкөдөгү түрмөлөрдө 1,5 миңдей кыргызстандык кармалып турат. Чет өлкөлөрдөгү абактарда 1,5 миңдей кыргызстандык жаран жаза өтөп жатат. Дагы 800 чамалуусу тергөө абактарында кармалып турат. Бул тууралуу Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери боюнча комитетинин 11-июндагы жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, Юстиция министрлиги адвокаттардын лицензиясын эки тараптуу таануу сунушу Орусиянын мамлекеттик органдарына жиберилген. Азыр Орусияда эксперттер карап жатышат. Бизде мыйзамдар даяр.
Орусиянын адвокаттар мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген соң биз ал жака биринчи этап менен алгач 50 адвокат жиберүүгө даярбыз, деди Сыдыков. Депутат Чыңгыз Ажыбаев чет өлкөлөрдө кыргызстандык жарандар түрдүү кылмыштарга айыпталып камалып калышына тиешелүү адвокаттык жардамдын жоктугу негизсиз себеп болуп жатканын билдирди. Юстиция министринин орун басары учурда чет жактарда кылмышка шектелип кармалган жарандардын укугун коргоо боюнча ал өлкөлөрдөгү кыргызстандык мигранттардын диаспоралары менен кызматташтык баардыгын кошумчалады. Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери боюнча комитети 11-июнда Кыргызстандын айрым мыйзам актыларына, жаза аткаруу кодексине, кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Тышкы иштер министрлиги былтыр Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандыктар 73 мекенине которулганын маалымдаган. Расмий маалыматка караганда миграцияда жүргөн жалпы кыргызстандыктардын саны 2024-жылдын 1-кварталында 655 миң кишини түзгөн. Анын 410 миңден ашууну Орусияда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 2-июнда чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттар дээрлик 300 миң адамга азайганын билдирген. Жогорку Кеңештин комитети уран казууга жол ачкан долбоорду дароо 2 окууда колдоду. Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитети 11-июндагы жыйынында Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбоорун дароо 2 жана 3 окууда кабыл алды. Долбоор эми парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Документке депутаттар Мирлан Самый-Кожо, Чыңгыз Айдарбеков жана Сейитбек Атамбаев каршы добуш берди. Депутаттар Азизбек Турсунбаев, Марат Мураталиев, Алишер Козуевич жана Замирбек Мамасадыков колдоду. Чыңгыз Айдарбеков бул долбоор менен Кыргызстанда уран жана торийди иштетүүгө да уруксат берилип жатканын айтып, мындан кендердин биринчи геологиялык изилдөөгө гана уруксат берилиши керек экенин айтты. Кыргыз алтын ишканасынын эксперти Марс Токтоназаров Кызыл Омпол кенинин казылып алынган руданы Кара-Балтага алып келип, анда титамагнититти бөлүп алып, уран жана торийди чет өлкөгө экспорттоо пландалып жатканын билдирген. Документ 2019-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасында уран торий кендерин изилдөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан ишке тыюу салуу жөнүндө мыйзам жокко чыгаруу максатын көздөйт. Президент Садыр Жапаров 19-февралда Балыкчы шаарында Ысыккөлдүн Тоң районуна жана Нарын облусунун Кочкор районунун тургундары менен жолугушуп, Кызыл Омпол кенин мамлекет өзү иштетүүгө пландап жатканын айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров январь айында Ысыккөл облусунун Тоң районундагы Кызыл Омпол кенинде баасы 300 миллиард долларга чейин жеткен кен байлык бар экенин билдирген. Бул окуялардан кийин бийлик Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча документти сунуштаган. Расмий маалыматка ылайык Тоң районундагы Кызыл Омпол тоо кен участогу 1951-жылы Тоң районундагы Кызыл Омпол тоо кен участогу 1951-жылы ачылган. Ачык маалыматтарда СССРдин убагындагы чалгындоо иштеринде анда жалпысынан 13 миң тонна уран бар экени аныкталган. Геологдордун айтымында Кызыл Омполдо уран, торий, цирконий, титан, фосфор, талаш, баты жана башка заттардын кени уюп жатат. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык Кызыл Омполдо болжол менен 14 миллион 757 миң тонна кен бар. Анын ичинен 95% титаномагнетит, 3% фосфор, 2% цирконий, 0,22% торий жана 0,7% уран. 2019-жылдын декабрь айында өлкөдө уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ошол эле жылдын жазында Ысыккөл облусунда Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундай эле акциялар Бишкекте да болгон. Ушундан улам өкмөт кенди казганы жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясына лицензиясын токтоткон. Ош базардын соодагерлери нааразычылык акциясына чыгышты. 11-июнда Бишкектеги Ош базарынын соодагерлери электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршы нааразычылык акцияга чыгышты. Маалыматка ылайык, алар көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы эмес экенин айтышып, убактылуу иш ташташкан. Соодагерлердин жүйөсүндө ЭТК менен ЭФТ ишке киргизүү кошумча түйшүк жаратып, бухгалтер жалдоого мажбур болуп жатышат. Эске салсак, кечээ Дордой Моторс базарынын соодагерлери нааразычылык акциясына да чыгышкан болчу.
Bir haftada 22 миңден ашык жол эрежелер бузуу фактысы аныкталды. Кыргызстанда 2-июнда 9-июнга чейин алдын ала маалымат боюнча 22.226 жол эрежелерине бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын билдиришкендей, анын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 337, мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 317, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 82, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 923, транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 3461, авто ээн баштык 82, белгиленген ылдамдыктан ашуу 4464, жалган мамлекеттик номуру менен унаа башкаруу 4, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 12630. Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1765 унаа айып куроо жайына токтотулган.